Тарзатуудан келдик. Бул жерде шеф поварга эсине чейин жазылып экен. 250 деп берилиптир бүгүнкү тамактын эмеси. Бунун граммын кантип билесиздер? Атайын тартасыздарбы же граммдайсыздарбы? Байкай келсем, бул жерде бул эженин эле колунда перчатка бар экен да. Сиз тамак жасап жатканда өзүңүздүн перчатка кийесизби? Биринчи буну тартып көрүңүздөр деди. Анткени бунун да кесилиш керек экен. Чечевиса Меско деп айтып калса, Меско кастрюль алып берди, Меско чөмүч алып берди деп. Өзү мектепте бир күндө жок эле дегенде 20дан 30тан бала калышы мүмкүн. Ар бир класстан 2-3төн бала калса делечи. Ошо помой төгүлөт деп калдык да. Ошо помойду төккөндө ал ысырапчылыкка кирип калбайбы? Тамак сатып ал бул жерге. Анткени 1-жаш класстан 4-жашка класска чейин эле тамак берилет да, столовойдо. Сертификаты барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Азыр биз Каракөл шаарында жайгашкан Чолпонбай Төлөбердиев аттындагы номер 2 мектепте турган учурубуз. Бизге көп жарандар кайрылып жатат. Жарандардын кайрылуусун биз чекке какпай, атайын ушул мектепке келип жаткан учурубуз. Эгерде видеону аягына чейин көрсөңүздөр, биз бул мектептин ашканасынын абалын кандай абалда экен, балдарга кандай шарт түзүлгөн, күн тартибин, кандай тамактар берилет, кандай шартта берилет, ошолордун баарын кененирээк көрсөтүүгө аракет кылабыз. Ооба достор, кесиптешим айткандай эле биз 2-мектептин ашканасына келдик. Биз бул чыгарылыш менен тутутпой, башка бөлөк мектептердин да ашканасын силерге көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мектепке киргенде оң тарабында ашканасы жайгашкан экен. Ашканага кире бара жатканда атайын окуучулар колдорун жуучу 8 дана тренингтер жайгашкан экен жана ошондой эле колдорун кургатуучу техника буюмдары бар. Анда эмесе булардын кандай иштейби, иштебейби окуучуларга ыңгайлуубу чогуу биргеликте текшерип көрөлү. Бул жерге суук саманы бар экен. Аристон жайгашкан экен. İştebeyt aşı, iştebeytken. Toşturucu bu жерде атайын окуучулар колдорун кантип жуйт эрежелери жайгашкан экен. Бул жерде кол кургатуучу техникалар 3 дана, ошолордун бирөөсү гана иштейт, экөөсү иштебейт экен. Анда эмесе азыр окуучулардын тамактануу убагы болуп калды. Азыр окуучулар колдорун жуушабы же жубай эле ашканага кирип кетишеби, чогуу көрөлү. Биз азыр ашканага кире жаткан учурубуз. Саламатсыздарбы? Биз Тараза ТВдан келдик. Бул жерде шеф поварга саламатсызбы? Алкачы өзүңүздү жана ашкана тууралуу бир аз тааныштыра кетсеңиз. Мен Тажибаева Гүлайым, ушул жерде эмгектенгениме 3 жыл болуп калды. Ашкана тууралуу бир аз тааныштыра кетсеңиз, кайсы жерден тамак жасалат, кайсы жерден эмне болот? Ашканага азыр 2-сменанын балдары келет. Ошо тамак күйгөнүп жатканбыз. Бүгүн настава менен эт кошулган настава беребиз. Бул жерлерге таза идиштерибиз турат. Булар пробага, бул күнүмдүк сыналгы. Эртең менен 5 күндө 5 дежурство менен мугалимдер, начальник класстыкы, завучтук ошолор келип тамак ашты көрөт, уруксат берет, анан биз күйүп баштайбыз. Бул жер 2 холодильнигибиз бар. Бул Меско каржылар, Меско алып берген. Бул жерде сливочный майыбыз турат. Бул 2 немебиз эт. Этти ар ай сайын алып келет. Ал бул жака күнүмдүк сыналгы турат.
бул сынамдан башка эч нерсе турбайт бул жерге. Ошо күнүмдүк сынам эле турат. 48 саат сакталыш керек. Дагы бул жерде тамактын эмесин чейин весине чейин жазылат экен. 250 деп берилиптир бүгүнкү тамактын эмеси. Бунун граммын кантип билесиздер? Атайын тартасыздарбы же граммдайсыздарбы? Тартабыз, мына жакта тамак ашып тарта турган таразабыз бар дейсиз. Таразабызга Мексика тарабынан берилген. Нанды деле ушул жерге тартабыз, а компот өзүнүн кружка 200 грамм, ошондо толтуруп беребиз. Тамакты биринчи пробага тартып алабыз. Чөмүчүбүз өзү 250 граммдык Мексика тарабынан берилген чөмүчүбүз бар 250 грамм. Ошо менен ченеп тартасыздар, Бул жакта нан прочитабыз. Ошондон ушул жерде турат. Камыр жугучу машинкабыз. Бул деле ошо Мексика каржылаган. Бул духовка, аны деле Мексика тарабынан берилген. Бул кастрюлдар. Бул кичинекей нерселерге кастрюлдарыбызды ата-энелер каржылап былтыр алып келип беришкен. Алиминге берген уруксат жок дегенден ошону бул жак. Азыр байкай келсем, бул жерде бул эженин эле колунда перчатки бар экен да. Сиз тамак жасап жатканда өзүңүздүн перчатки кийесизби? Перчатки менен беребиз. Азыр мен силерге сүйлөп атпаймынбы? Бүгүн эт кошулганда колгоп менен беребиз. Анда азыр көрөлү кантип тамак берилет, кантип тартылат экенин, жүрүңүздөр. Эже, тиги жакта регламентте 250 грамм деп тартылып бериптир да. Азыр бул жерде мага бир куюп берсеңиз, ошонун граммын көрөлү да. Текшерип. Бул вес тарабынан берилген чөмүчтөр сасың. Муну тарелканы алып бар. Бул бошун тартып, анан ичиндеги менен тартып көрөсүң. Ошо таразага барсаң. Биринчи буну тартып көрүңүздөр деди, анткени бунун да веси болуш керек экен. Көрөбүз. Саламатсызбы? Бул жерде склад жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Бул склад бул жерде кургак нерселерибиз турат. Бул чечевица, Мексика деп айтып атабызга, Мексика кастрюл алып берди, Мексика чөмүч алып берди деп. Ошо Мексикадан келген чечевицабыз бул. Бул жерде өсүмдүк майыбыз турат. Апрель айындагы продуктларыбыз азайып калды, эми бүгүн келет продуктлар. Бу жерде гречка турат. Булар макарон, бул шекер менен, бул жакта унубуз турат өзүнчө. Өзүнчө маркетлаган, бул шекер менен унду ата-энелер каржылайт. Ошолорго бөлүнгөн, бул нерселер бардыгы бюджеттен дароо камсыз кылып берет бизге. Продуктларыңыз эми келет да, азыр жок экен. Жок, азыр 2 күндүк кылып акчасын оторгон да. Ошого келишинче алдык, анан бүгүн толук май ичинде келет продуктларыбыз. Рахмат. Дагы суроо бере кетсем, өзү мектепте бир күндө жок эле дегенде 20дан 30тан бала калышы мүмкүн. Ар бир класстын 2-3төн бала калса делечи, анын берилбей калган, жейилбей калган тамактарды эмне кыласыздар? Помойго кетеби же кандай кыласыздар? Неме? Өзү бизде жалпы 445 окуучу бар. Андан мен 441, 442, 440 эсептеп алам. Ал 20дан келбей калбайт. Күнүнө ошо келсе 1ден, 2ден, 3дөн окуучуну кемитип туруп жасайм. Анан аткан помойлор сыртка төгүлөт, ямабыз бар. Ошол жака бияктан чыккан помойлор. Бул жактан норма менен эле кетет. Кайра дыпы деп сурап келишет да балдар. Ошо помой төгүлөт деп калдыңыз да, ошо помойду төккөндө ал ысырапкерчиликке кирип калбайбы? Эми ысырапкерчилик бизде эле итибиз алчык болот, неме алчы. Алиги ит баккандар, тоок баккандар алчы, анан муну жазда тоок өлөт болуп отказ берип коюшту, албайбыз деп. Күнүнө ошо кичинектен ушул жакта ямабыз бар, ошол жака төгөбүз. Балдардан арткан тамак азыр деле көрсөңөр, кастрюлдун түгүндө эле калды. 2 жолдон сурап келген окуучулар болуп калат, ошолорго окуп берем. Жана бул жакта эмеде, көрүп калдым да, 18 сом деп турат. Баста бул андан сырткары тамак сатып алып бул жерге. Анткени 1-нчи класстан 4-нчи класска чейин эле тамак берилет, столовойдачы. Андан жашы уулуураак класстагылар келип бул жерден тамак сатып алганга болобу?
Жоқ, алар итишпейт. Итишпейт. Бирок 18 сом деп тижеде 18 сом деп жазылган себеби бир жумада бир жолу эт беребиз. Биринде маставага, бүгүн маставага түшүп келип калат. Кийинки средада плов беребиз ошондо. Ошондо 18-19 болуп артып калат. Анда мына горох, шорпо, чечевица кылабыз го. Ошондо берки акча менен норма болуп 10 күндө 100 сом болуп эле туура келип калат. Менюну көрсөңөр, ошо чечевица Мерско тарабынан келет, ошол арзан болот да, ошого туура келип жабылып калат. Бул жака эттер бир жумада бир келеби же бир айда бир келеби? Эт 15 күндө бир айда бир келет. Сертификаты барбы? Ошону берсеңиз көрөлү да. Бир нерсесин бар кылсаң көрүнөт. Продуктlarımız деле 15 күндө бир айда бир келет. Бүгүн келет продуктабыз. Сертификаттар. İçine карасаң. Акыркы келди. Бул апрелге келгендегиз. Медсестра болуп иштейм 38 жылдан бери. Биринчи тамакты берердин алдында проба жасап, анан окуучуларга беребиз. Тамакты биринчи текшеребиз, нандары кандай жасалган, аны текшеребиз. Тамактардын даамы кандай, аны проба жасап, биз журналга кол коюп, ошол саат менен 9:15 болсо 9:15 деп чай, нан, кайсы мастава тамак болсо мастава деп жазабыз, горох болсо горох деп жазабыз. Тамакты ошентип беребиз. Анан проба жасап, балдар жакшы тамактаныш үчүн даамдуу болгон даамын, качествосун текшерип аны беребиз. Дагы бир минус айта кетсем, жана сиздер тамак коюп жатканда, мен эжелердин колунан көрдүм, тамакты мындайынан берип атасыздар да, ал кол менен сиздер тамак жазып атасыздар. Кол менен бериш керек. Жок, оң кол менен эмес, сиздин колуңуз эмеге тамакка тийип атпайбы, уже эменин ичинде, идиштин ичинде болуп атат. Ошо минусту айта кетсем, жана тил жерде эжелер тамак коюп жатканда ошентип койду да. Ошону айта кетейин, Тамактын ичинде биринчи перчатка кийишип, анан тамакты нормальный мындай кылып коюш керек. Ошону да жакшылап карап койсоңуздар, Каңгыз, атың ким? Алия. Качынчы классың? Биринчи. Бул Салойдан постоянно иче турган, така иче турган тамагың кайсы? Эң жакшы көргөн тамагың? Что ты любишь, Алию? Алия. Каша. Кашу? Эгерде сен бул жака жакшы көргөн тамагыңды курса, аны калтырбай ичет белең? Кайсы тамак жагат? Үйдөн апаң кайсы тамакты көбүрөөк жасап берет сага? Пицца. Пиццаны, бургерди бул столовыйга кошсо, тамактарына кошсо, сен постоянно жейт белең? Жейт белең. Чоң рахмат. Сени сурайынбы? Атың ким? Аяна. Качышкасың? Кастышсыңар да, Бул жерден кайсы тамагы жагат сага баарынан? Магабы? Каша. Каша. Бул жака пицца, бургер кошсо жейт белең, калтырбай жейт белең? Жейт белең. Жакшы болот беле ошондо сага? Сени сурайлайм, Жейт белең? Ошол эле суроону берейинчи сага сразу. Пицца жейт белең? Кошсо. Жейт белең. Калтырбай жейт белең? Азыр бул жакты тамакты калтырбайсыңбы? Чай элишим. Неге? Карачы, тамагың желбей калбадыбы? Салойга кирип келе жатканда постоянно не кыласың? Биринчи ишиң эмне кыласың? Чай. Нет. Бул жака келе жатканда не кыласың? Жолдо келе жатканда?
Колжу. Кол жейсиң, а? Эжекең айтабы кол жугула деп. Келем. Атың ким сенин? Ясмина. Бул жердин кайсы тамагын жакшы көрөсүң? Калтырбай ичкен тамагың кайсы? Күрүч. Күрүч. Сага да ошо суроону берейинчи. Пицца, гамбургер, кола кошсо ичет белең? Калтырбай. Ичет белең. А сен билесиңби ал зыян экенин? Билбейсиңби? Сен бул жака келе жатканда, столовойго келе жатканда эмне кыласың? Жолдо келе жатып эмне кылабыз? Эжекең айтабы кол жугула деп. Кол жуйбуз, кол жууш керек. Эми сага келели. Атың ким сенин? Азаля. Бул жердин кайсы тамагы жагат сага? Ошону айтчы. Күрүч. Күрүч. А сен пицца, гамбургер жейт белең? Жейт белең, калтырбайт белең? Азыр тамак жешесиңби? Тамак ичтиңби азыр? Жок. Ичкен жоксуңбу? Неге? Жакпайбы? Эмнеси жакпайт именно? Эт. Эти жакпайбы? Бул жака келе жатканда эмне кыласың? Эжекең кол жугула дейби? Кол жууш керек, Тамак ичерден мурун кол жууш керек, макулбу балдар?